Кудайдын чакырыгы 7 ноябрь. Басар жолуңду ойлонуп бас. Ошондо сенин бүт жолуң бекем болот. Оңго да, солго да бурулба. Бутуңду жаман жолдон алыс кыл. Акылман Сулаймандын Накыл сөздөр китебинен. Накыл сөздөр китебиндеги бүгүнкү сөздөр бизге рухий сергек болуунун жана Кудайдын жолуна берилгендиктин маанилүүлүгүн эске салат. Бул дүйнөдө жолдор көп. Адамдын көздөрүн азгырган, алаксыткан көп компромисстер бар. Акылман Сулайман мындай деп жазып кеткен: басар жолуңду ойлонуп бас. Башкача айтканда, басар жолуң эмне жол? Кайда алып барчу жол? Сен аны басып, кайда келесиң? Ойлонушуң керек. Машаякчынын жолу бул ары бери сандалып баса берүү эмес. Кудай бизге өз сөзүн калтырган. Анын сөзү биздин жолубузга жарык берет. Күнүгө биз кандайдыр бир чечимдерди чыгарабыз. Сөздөрдө, иштерде, мамилелерде. Алардын ар бири бул кадам. Жазуу бизди туш келди жака эле кадам таштабаганга, Кудайдын алдында кадамдарды салмактаганга чакырат. Жолдоруң бекем болот. Бул жерде көкпеттик жөнүндө айтылган жок. Чындыкка карата ишенимдүү болуу жөнүндө, Кудайдын чындыгын тапкандан кийин шартка жараша ары бери жака ой бербеш керек деп жатат. Олку солку болгон адамга менин жаным ыраазы болбойт, дейт Кудай. Машаякчынын жолу таштак. Ошол жол менен ал бекем жана ишенимдүү басканы жакшы. Ар бир жаңы кадам таштаарда сыйын. Баратканда бекем бол. Алдыңда азгырык күтүп жатса, токтоп, бутуңду башка жака бур.